Ош облусунун Алай районундагы Чакмак айылынын тургуну Абдилазиз Шапаков көп жылдан бери устачылык менен алектенип келет. Ал өз үйүнө ар түрдүү жаныбарлардын сөлөкөтү түшүрүлгөн эмеректерди жыгаштан жасайт. Каарман жолборс менен жыланды колдоочусу катары көрүп, жыландардын түрүн жасап, өзгөчө бир композиция кылган. Жасаган буюмдарынын баары агынды жыгаштардын тамырынан жасалат. Байкап турсаңыздар, бардык жыландардын баштары көтөрүлүп турат. Негизи кобрадан башка жылан башын өйдө көтөрө албайт. Абдилазиз мырза бул композиция менен бардык жыландар жерден башын көтөрүп жүрсүн деген тилекти жасаган. Бул жыландардын мына жүрүш жасап кетип атканы ошол баягы 90-жылдагы эмедеки Казакстандагы кетип аткан баягы 2 сааттык жүрүштө ошондой айтылат да, негизи келгенде артында анан эки жанында чоңдор болот да. Анан кичинелерин ортолук эметип бул сактап кетишет. Ошол жерде кырсыктардан сактап өзүнүн максатына жетиш керек да. Ошон үчүн мына чоң жыланды артка койгон себебим бул эң акырындагы эң эме жыландардын падышасы да. Падышасы. Өзүнүн көчүн, өзүнүн урпактарын ошол өзүнүн жеткен жерине эсен аман жеткизиш үчүн да. Абдилазиз Шапаковго жыгач устачылык ата бабасынан калган өнөр. Ал бул өнөр менен 18 жылдан бери алектенип, убактысынын көпчүлүк бөлүгүн устачылыкка арнайт. Ар бир жаныбарды жасаганда анын үйүрлөрү, балдары, эркеги ургаачысы, төгөйлөрү менен жасоону адатка айландырган. Өзүнүн 5 бөлмөлүү үй болсо, анын баарын өзүнүн философиялык ой жүгүртүүсү менен жыгач устачылыктагы кооздуктарга толтурган. Эс алган жайым мына манасты Будай болгон да. Будай болгон. Сәл мынандай келгенде мына эки түгөйү менен. Анан муну койдум, анан дубалга 7 жыл жетенин бери кыздырды. Мындай жатып эметкениңде мына кут түшүп келаткандай болуп көрүнөт да. Ар бир жыландын башы сойлоп келаткандай болот. Анан ошондо жылкы менен жолборсту койдум. Жылкы эметип жаныңда анан жылкыны минип алып жүнөнү кыдырсаң деген бул элес. Түшүңдө дагы. Каарман үйүндө хандык отургучтарды жасаган. Ар бир отургучта 8 жыландын элеси, 2 жолборс камтылган. Үйдүн ичинде жыгаштан идиш аяктар, кийим илчүү жайы аркардын, бугунун мүйүздөрүнөн жасалган. Ал жасаган ар бир буюм терең мазмундуу, ойду берип турат. Жыгач устачылыктан тышкары каарман төркүн түстүү таштарды чегип сүрөт чыят. Жакынкы жылдары таштан айгел жасоону да көздөп турат. Бир жерге барып бир эки таш көтөрүп келатсам, бир кыргыз жолугуп алып, ташта бул элдин байлыгы десе болобу. Менин ушунчалык ичим, ички дүйнөм ушунчалык ыйлап, анан бир күнү 7 кереметтин, урук дүйнөнүн 7 кереметтин бир керемет ойгону да, ошол малда таткан экен Абдилазиз, эмне кыласың деди. Жаман адамдарга барып, ыза көргүчү анан көрө, ташка өзүң чекпейсиңби дегендей эме келди да өзүмө. Анан мынан ташка эметип, мына байлыкты ошодон таап алдым. Таштын байлыгын таап алдым. Эми ошол таштардан скульптура жасасам деген ойлорум бар. Абдилазиз Шапаковдун жасаган буюмдары үйүндө батпай турат. Өзү көп жылдан бери музей ачууну пландап, ага жардам берүү боюнча бир топ жерге кайрылып, майнап чыккан эмес. Үмүтү өзү жасаган буюмдарды жалпы элге сунуштоо үчүн музей куруу. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.